Бишкекте кыргыз күрөшү боюнча ички иштер министрлигинин чемпионаты башталды. Турнир милициянын генерал-майору, СССРдин грек-рим күрөшү жана күрөш боюнча спорт чебери Темиркан Субановдун жаркын элесине арналып, быйыл 10-чу ирет уюштурулду. Чемпионаттын ачылышы Субановго Куран окуу менен башталды. Турнирге өлкө боюнча жалпы 13 команда катышып, спортчулар 7 салмак категорияда күч сынашууда. Республикалык турнир 3 күнгө уланат. Анын жыйынтыгы менен жеңишке жеткен спортчуларга медаль, дипломдор, ал эми ийгиликке жеткен командаларга кубок менен акчалай сыйлыктар тапшырылат. Бул чемпионат Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары болуп турган Субанов Темиркан Усуркановичтин жаркын элесине арналат. Мелдештин негизги максаты ички иштер министрлигинин кызматкерлери жума сайын 2 сааттан 2 күн спорт менен машыгышат. А бүгүн болсо ошол даярдыгы кандай экенин текшере турган күн да. Апрель айында самбо боюнча центральный аппаратта отбор үчүн болгондо ошол жактан 1-чи орунду алып, Ошко чемпионат деминде барып 3-чү орунду алып келгем. Мында дагы ошо 27 майда отбор үчүн центральный аппарат кыргыз күрөш коюлду. Аяктан ошо 1-чи орунду алып, бүгүн мына 1-чи жолу чемпионат кыргыз күрөшкө чемпионат деминдеге келип атам да. Эми бүгүн көрөбүз. Кабер көргөзөт дегендей, өзүм 51 жашта болсом да, жаш балдарга ошо мотивация болсун деп келип атам. Өзүм окуучуларым келип атат. Ошо азыр ушуларга да бир кичинекей эме болсун да, сабак болсун дегендей.